Кыргыз Басма сөзүнүн 100 жылдыгы Ош мамлекеттик университетинде журналисттердин форуму өттү. Анда журналисттердин жоопкерчилиги жөнүндө сөз болду. Чыгып сүйлөгөндөр азыркы интернет айдыңында иштеген блогер, тиктокер, ютубер деп аталган жаңы медианын өкүлдөрүн сынга алышты. Алардын маалыматы текшерилбей, оюна келгендей бурмалап, же ойдон чыгарып ар кандай тапта жазып атканы журналистиканын кадырын кетирип жатканы баса белгиленди. Ал эми жаш журналисттер үчүн бул форум оң тажрыйба болду. Бүгүнкү иш-чарадан бир өтө чоң түрткү алдым десем жаңылышпайм чындыгында. Биз үчүн бир жакшы чыйыр салган инсандар менен жолуктук. Биз үчүн ошол кесиптин эң мыктысы болуу, ошонун журналистиканын этикасы менен жүрүү, журналисттик иштин тактысын билүү, ошол нерсени бизге үйрөтүп азыр бул жерде сүйлөп жатышат. Мындай инсандар менен бат-баттан жолугуп турууну каалайт элек, себеби биз азыр жашпыз, дагы улуу муундардан кеп кеңешин ашыбыз керек экен да. Сезимдер сөз менен айтып жеткире алгыс. Бардыгы өз ишин билген мыкты инсандар бизге ар дайым туура жолду көрсөтүп, жакшы маалыматтарды, туура маалыматтарды берип турушат. Форумда Кыргыз Басма сөзүнүн 100 жылдыгынын мааниси, журналистиканын орду жана кесип ээлеринин коомдогу ролу тууралуу да сөз болду. Форумдун коноктору бүгүнкү күндөгү басма сөзүнүн актуалдуулугу, анын келечеги жана журналистикадагы технологиялык өзгөрүүлөр тууралуу ой пикирлерин айтып, студенттерге пайдалуу кеңештерин беришти. Форумдагы негизги максат бүгүн ушул түштүк регионундагы бардык окуу жайлардын ичинен Ош мамлекеттик университети гана журналисттерди даярдайт. Мына ошол журналисттер үчүн ушул Кыргыз басма сөзүнүн тарыхы, анын калыптанышы, кыргыз журналистикасынын бүгүнкү абалы, бүгүн кантип өнүгүп атат жана азыркы учурда граждандык журналистика менен профессионалдык журналистиканын айырмасы эмне, бүгүн профессионалдык журналистика кантип өнүгүш керек, бүгүнкү чыныгы журналист коомго кантип пайдасы тийиш керек, мамлекетибизге журналистиканын кандай мындай таасири болуш керек деген бир нече суроолордун негизинде баарлашуу болуп жатат. Интернет өнүккөн заманда өтө керектүү жолугушууда. Анткени азыр жаштар илгерки баягы традициялык журналистикадан бир топ алыс. Айрымдары балким тарыхын да билбейт. Мындай китептен гана окушу мүмкүн, бирок реалдуу каармандардын өзүнүн оозунан болгон окуяларды укса, бул башкача таасир берет да. Демек кыргыз журналистикасынын кесипкөй журналистикасынын тарыхы, ал жерде эрдик жасаган адамдардын жасаган иштери, болгон окуялар бүгүн келечекте журналист боло турган жаштар үчүн абдан керектүү. Бир гана интернет дүйнөсүндө гана бир контент жаратып, соцсетте хайп жаратып, ошо менен гана чектелебиз дегендер мындай профессионал журналисттер менен жолуккандан кийин ой өзгөрөт деп ойлойм. Иш-чаранын алкагында Кыргыз басма сөзү кечээ, бүгүн, эртең аталышындагы студенттер арасында уюштурулган эссе жана видеоролик сынактарынын жыйынтыгы чыкты. Жеңүүчүлөргө сыйлыктар тапшырылды. Форум Ош мамлекеттик университетинин журналистика кафедрасы тарабынан уюштурулду. Гүлжан Ажиматова, Муслимбек Ахметжанов, Ош шаары.